мастер разборовка келгенге чейинки биздин жашообузду эстеп туруп айтчы. Sen psихология келинчекти биздин жашоо выживание болду. Катыраак сүйлө. Выживание кандай? Выживание. Усактабыз май. Жумуш издемей. Ушундай жашадык да. Мамиле. Мамиле вообще башка эле бизде. Адамдарга болгон мамилебиз вообще башка эле. Балдарга болгон, бүт туугандарга болгон. Өзүбүзгө болгон ишенич. Жумуштагы мен чогуу иштеген коллективде тоже башкача отношение болчу. Именно эгерде так айтканда кандай болчу? Акча боюнча айтсаң, бизнес боюнча айтканда. Иштейсиң, эчтекесин көрбөйсүң. Результат жок. Жумушту жакшы эле иштеген сейсиң, бирок мындай эмесин көрбөйсүң да. Пайдасын көрбөйсүң. Вроде бы иштегенде болосуң, бирок выживание намына айтканда выживание болгон да бизде. Мисалы мындан бир 3-4 жыл мурунку бизнестериңде айына канчадан тапчусуң? 150 миң, 200 миңге чейин тапчумун. Бирок ошондо деле анын каяка кеткенин билбейсиң, Бирок каяка кеткенин билинбейт эле. Азыркы учурда канча акчаң? Азыркы учурда доходум бир 5 миллион барат. Пайдаң? Пайда 1 миллион 200, миллион 300 алганда барат. Айына? Кантип ушул доходко жеттиң? Эмнелер аркылуу өттүң? Бул доходко разбордун күчү менен. Кимдерге качан кантип разбор жасаттың эсиңде барбы? Основном разборду мен былтыр жасаттым. Затка жасаттым. Ошонун результаттары быйыл болот, аябай жемиштүү болот. Да, мен жасадым, андан кийин менин психологума бардым, андан кийин Гүлзар Тусуповага бардым. Биринчи зат кылды, андан кийин Москвадан Наташа беле, Наталья беле ошондой Оска кылдырткан. Света. Андан кийин балдысым көкө Гүлзар Тусупова Гүлзар кылып жүрдү менде былтыр. Гүлзарга 10-15 жол бардым окшойт, же 10 жол бардым. Сен разборго жалпы канча акча кетирдиң? 400 миңдей акча кетти. 400 миңдей кетирип атканда ишендиңби? Результат болот, болбойт деп. Чыныңды айт. Чынында. Ошол учурда. Былтыр башында мындай сомнение калмап жүрчүмүн. Этегинде ишеничтер пайда боло баштады. Результаттын келгенине азыр көзүң жеттиби? Иштерине разбордун, бизнес разборлордун. Жетти. 100%. Дагы разборго барганга даярсыңбы? Канча акча төлөгөнгө даярсың? Дагы 1 миллионго чейин төлөгөнгө мен даярмын. Канчалык төлөсөң ошончолук келгенин билдиң, Канча бересиң, ошончо аласың. Андан көп 4 эсе 5 эсе аласың. Алыш үчүн бериш керек деген закон иштейт да. Рахмат чоң. Анан дагы бир нерсе. Мисалы, мен затка акча берсем, же кызыма акча берсем, ошончалык акча келет мага. Ойсту алып пайдаланам. Аялга акча бергенди үйрөнүп. Аялга канча акча бердим? Ошончо андан 4 эсе 5 эсе келет акча. Буга чейин мага акча берчү эле. Буга чейин берчү эмес элем.
Algım gelçi desең. Ала табылып келді. Азыр эми Кудайга шүгүр. Чиз жакшы. Баары жакшы. Ар тараптанбы же только акчаданбы? Ар тараптан. Мамиле, Мамиле, отношения, бизнес, бизнес, деньги, балдарга полностью. болгон мамиле. Бизде эми баары өзгөрдү. Бизде баары ата-энеге болгон отношения, мамилебиздеги жумуштагы, көчөдөгү кандай неме болсо дагы баардыгынын жаганы өзгөрдү. Мисалы машина айдап баратып мен экирөө кире берчү элем, азыр андай жок, Кудайга шүгүр. Өзүңө болгон мамиле да. Кудайга шүгүр. Ыраазычылыкты көп айтып, ал балам сеңе ушунча келет. Рахмат, ийгилик каалайм дагы. Мага көп акча берип тур. Буйрса.